Акылман казы. Кайсы бир жылдары бир жигит алыс сапарга жол жүргөнү жатып, кошуна чалга мен келгенче катып кой деп аманат кылып 100 сом акчасын таштап кетет. Арадан бир топ жылдар өтөт. Жигит сапардан келет. Баягы аманат деп калтырган акчасын чалдан сурайт. Чал каратып туруп, балам, жаңылып жатасың. Мен сенден бир тыйын алган эмесмин деп акчасын бермек түгүл таңып коет. Жигит айыл ичиндеги жакшы санаалаш кишилер менен кеңешип, казы алып берет деп кеңеш берет. Ошентип казыга барып, жигит болгон окуяны айтып берет. Эртеси чалды чакыртып, кана эми карыя, Кудайым төбөңдө турат. Чыныңды айт. Мына бул жигиттен акчасын алдың беле? Деп сурайт. Туура айтасыз, казы. Кудай өзү көрүп тургандыр. 1,5 тыйын алган эмесмин. Сакалдуу башым менен кантип калп айттам. Карганып да жиберет чал. Сен акча бергениңди көргөн бирөө барбы? Деп сурайт. Жок, казым, деп жооп берет жигит. Деги сен бул чалга акчаңды кайсыл жерден бердиң эле? Могул жакта бир терек бар. Ошонун жанында туруп бергем. Эмесе ошол теректи бул жакка ээрчитип кел суракка, деди казы. Урматтуу казы, теректи кантип ээрчитип келмек элем? Десе, келет. Могул мөөрдү ага көрсөтсөң, келет. Бар, деп казы мөөрүн берип терекке жиберет. Жигит каттуу капа болуп сыртка чыкты. Кантип эле теректи алып келмек элем? Болмок беле? Ал эми чал, менин ишим оңунан чыкты болду. Теректа казыга келмек беле деп, ха-ха-ха, күлкүнү келтирет деп сүйүнүп олтурду. Арадан 1,5 саат өткөндөн кийин казы чалдан, карыя, айтыңызчы, жанагы жигит терекке жетип калдыбы? Деп капысынан сурап калды. Жок, али жете элек, деп токтоо жооп берди. Арадан 1 саат өткөндөн кийин казы дагы чалдан сурады. Эми жеттиби, карыя? Жетип калды көрүнөт, деп. Эми жеттиби, карыя? Жетип калды көрүнөт, деди чал эч нерседен капарсыз. Арадан дагы бир топ убакыт өткөндөн кийин казы сурайт. Арадан дагы бир топ убакыт өткөндөн кийин казы, жигит келип калгандыр, карыя, деп сурайт. Келип калгандыр, деп жооп берди эч кабарсыз. Бир кезде жигит капалуу кирди. Казынын мөөрүн берип, мөөрдү терекке кадап койсо да, сиздин алдыңызга келе турган эмес, деди казы. Келди, капкачан келип кетти, деп казы жылмайды. Качан? Деген чал чоочуп кетти. Келсе, мен көрмөйт белем? Казы чалды тигилип туруп, жай гана айтты. Мен сизден 3 суроо сурадым. Биринчисинде жете элек деп жооп бердиңиз. Экинчисинде жетип калды дедиңиз. Үчүнчүсүндө кайра тартып калгандыр деп жооп бердиңиз. Чынбы? Деп чалдан сурады. Чал үнсүзсүз башын ийкеп жиберди. Эгер ошол теректин жанынан бул жигиттен акча алган эмес болсоңуз, анда теректин кайсыл жерден ага жеткенче канча убакыт керек экенин, жигиттин терекке жетип кайра тартканын кантип билдиңиз? Чал үнсүз, жок, шалдайып олтуруп калды. Ошентип чал күнөөсүн мойнуна алып, жигиттен кечирим сурап, акчасын берген экен.